Сузак районунда коронавирус оорусу катталды. Bir жыл мурда дал ушул күнү дүйнөлүк апатка айланган коронавирус илдети Кыргызстанга кирип келди. Сузак районунда кичи ажылык зыяратынан кайткан 3 жарандан табылып, алар жашаган айыл дароо карантинге жабылган. Алар менен байланышта болгон 300 адам обсервацияга алынган. Ош жана Жалал Абадтагы жергиликтүү бийлик маалымат жыйынын өткөрүп, элди массалык топтолбоого, зарылчылык болбосо үйдөн чыкпоого чакырышты. Алар эч жака чыкпайт, үйүнө да барбайт, ошол жерде тамак ичишет, ошол жерде жаткырышат. Деген менен элди тынчтандырууга кеч болуп калган. Жалал Абадта таажы вирусу катталды деген кабарды уккан эл азык-түлүк дүрбөлөңү менен базарларда массалык топтоло баштады. Айрымдар карантин болуп жолдор жабылып калат десе, айрымдар баалардын кымбатташынан коркуп, ун азыктарын дүңүнөн сатып ала башташкан. Бул күнү Ошто ун саткан жайларда миңдеген адамдын узун кезеги турду. Бул эмне? Бул дагы бирөөнүн бизнеси да, бул бизнес эле кылып атат бу жерде, эч ким мындай. Адамга күйгөн адам жок бу жерде. Оштогу ун дүрбөлөңүн жергиликтүү бийлик дагы көзөмөлгө ала алган жок. 2 күн катары менен адамдардын массалык топтолуусу тарабады. Мындай кырдаал коронавирус кооптуулугун курчутту. Дарыканаларда бет кап тартыштыгы жана баасынын кымбатташы байкалган. 2 күн өтпөй илдет Ош облусунда дагы катталды. Ноокат районунун 3 жаранынан табылган ушул күндөн тарта өлкөдө өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Дүрбөлөңгө түшкөн элди жана массалык топтолууларды өзгөчө кырдаал режиминин кириши жана андагы эреже талаптар азайта алды. Тургундар бет кап тагып, жоопкерчилик салыштырмалуу сакталып турган. Деген менен оору 1 жыл ичинде күчөп, миңдеген курмандыктарды, оор жоготууларды алып келди. Аябай страшный болду. Арадан 1 жыл өтсө дагы Кыргызстан бул илдеттен арыла алган жок. Дарыгерлер оору кайрадан көп каттала баштагандыгын эскертип жатышат. Мындан улам коронавирус боюнча сандар азайбаса, кайрадан былтыркыдай карантиндик чараларга кайтууга мажбур болушаарын эскертишти. ПЦР положительный бирөө, калгандары пневмония менен. В общем, жалпысын айтканда Ош шаарында акыбал туруктуу. Июнь айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосунда вирустан bir күндө каза болгондор рекорддук чекке жетип, 100 адамдан ашкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 87 миңден ашты. Айыгып чыккандардын саны 83.980 болсо, оорудан каза болгондордун саны 1485 адам. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.